Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, кыргыз калкым. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына бийлик азыркы кыргыз бийликке келгенден тартып 2020-жылдан баштап ушул күнгө чейин ошо бийликтин кылган эмгектерин, кылган иштерин айтып, жанагы оппозициябыз деп оппозиция болмуш болуп, өздөрүнүн арам ойлорун ишке ашырып, элди экиге бөлүп, бузуку кылабыз дегендердин жүзүн ачып, ушул күнгө чейин айтып келгенбиз. Эл эмнеге баа бериш керек дейм. Эл көзү менен көргөнгө, өздөрү көрүп, мындай кылынып аткан ишти көргөнгө ошого баа бериш керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн Кыргызстандын азыркы кездеги болуп жаткан өзгөрүүлөрү, мисалы үчүн кандай өзгөрүүлөр болуп жатат. Кыргызстанда өзгөрүүлөр мындайча айтканда биз ушу 30 жылдан бери бийлик талашып, бир бийлик кетсе экинчи бийлик келип, анын байлыгын тартып алып, үчүнчү бийлик келип, кайра тиги эки бийликтен калганын тартып алып, ушундай эле бийлик талаш анан 5 жыл эптеп иштеп кетсем болду, сырттан карыз алып эптеп светин да жаап, башкасын да жаап иш кылып мага тийишпесе, өзүмдүн кеткичекти тиги болгон быдырдын баарын алып алып кетсем болду дегендей эле саясат болуп келген да, сөздүн ачыгы. Эми азыр айтсаң эле мындай бир пахта койду, анан синтофон койду деп эле бирдемени айта беришет да. Эми көргөнүбүздү айтышыбыз керек да. Мындай өзгөрүү болгон эмес да, чын-чынына келгенде. Мына элементарный, мына мен өзүм жакта эле айтсам, мына мен өзүм объездной тарапта турам. Бул объездной тарапта 4 көпүрө курулду. Эми ал 4 көпүрөнү биздикилер башка билбейм, 4 кылымда курмак эмес. Бул мен көргөнүмдү эле айтып атам. Башка жолдор, салынып бүткөн бала бакчалар, мектептер, жанагындай элди кабыл алып аткан, мына жакында эле Ырыс ордонун ачылышы болду. Элди Ырыскыга биримдикке чакыралы деп, тиги оппозиция, позиция, душманы эмелердин баарын чогултуп туруп чакырды да. Бирок ошонун баары мурдагы ичип жегендер, нандан айрылгандарга, эл нерсенен жашагандарга бул жакпай атат. Себеп дегенде мына Садыр Нуркожоевич айтып атат, мурдагы бийликтегилер эгерде ошол бийликтин тушундагы кайсы кызмат болбосун, кайсы күч органдары болбосун, ошолордун үстүнөн арыздансаң, кайра ошолорго түшүрүп, кайра ошого жоопко тарттырчу да. Азыр Садыр Нуркожоевич элге кайрылып атат, коррупцияны жалгыз эле тиги УКМК же МВД жоюу ийбейт. Аны силер ар бириңер көргөнүңөрдү айткыла. Эгерде ошол жакта кемчилик болуп аткан болсо, бизге кайрылгыла деп атат. Мына мен мисалы үчүн НАКС деп коет, Народный антикоррупционный союз. Эл биримдигин коррупцияга каршы эл бирлигинин төрагасы болом да мен. Ошо биздин эме жашыруун болобу, ачык болобу берилген маалыматтар боюнча көптөгөн коррупциялык иштердин беттери ачылды да. Ошол эле мына факты менен айтып кетели. Профсоюз боюнча мурдагы бийликтин Алмаз Шаршеновичтин убагында, Сооронбай Шариповичтин убагында берилген фактыларыбыздан эме чыкпай, майнап чыкпай, кайра өзүбүзгө каршы иштер болуп, ошол иштер жүргүзүлбөй келген да. Анан Садыр Нуркожоевич келгенде ошол фактылардын баарын далилдеп туруп, ошол материалдардын баарын бердик элек. Мынакей результат эмне болду? Азыр ошол иштетилбеген жерлердин баарын мамлекеттин көзөмөлүнө алып, тетиги Жыргалаң, башка курорт баардыгы ишке ашып кетти да. Андан сырткары канчалаган эс алуучу жайлар калыбына келтирилип атат, дарылануучу ушундай жакшы жерлерибиздин баары ишке ашырылып атат да. Жалпы жонунан биз ошо Садыр Нуркожоевичтин жүргүзүп аткан саясатын толук колдошубуз керек. Себеп дегенде элге, карапайым элге мүмкүнчүлүк берип атат. Мынакей көргөн билгениңерди айтып, туура эмес иштер болсо кайрылгыла деп өзү ишенбестен элге чыгып, мына эл ичинде канчалаган маселе бар экенин көрүп туруп анан айтып атат да, ушуну жергиликтүү бийлик эле өзүңөр чече турган мүмкүнчүлүгүңөр бар экен, силерге дагы укугуңарды чоңойтуп берейин, көбөйтүп берейин, кеңешип туруп эле ушул жерде сот, прокуратура, МВД өкүлдөрү менен биргелешип туруп эле карапайым элди тиякка бияка чуркатып, улам арыздан арыз кыла бербей, тез аранын ичинде комиссиялык негизде карап туруп, комиссия түзө калып туруп чечкиле деп, мындайча айтканда элдин жүгүн жеңилдеткенге колунан келишинче аракетти кылып атат да. Мурун андай мүмкүнчүлүк чындыгында жок болчу. Мурун эгерде ошолордун үстүнөн кайрылып, могу кызматтагылар туура эмес иш кылып атат десең, кайра ошол бийликтин тушун айланасындагылар кайра ошолордун өздөрүнө маалыматты жүргүзүп жиберип коюп, кайра өзүңдү сурап бир нерсеге ийилип, айлаңды кетиришчү да. Азыр болсо эл түздөн түз президентке мындай кайрылып атат. Президент бетме бет эл менен чыгып байланышып атат. Эмне кемчилигиңер бар, эмне арыз арманыңар бар деп өзү чыгып угуп атат. Мурда кайдан мындай болчу эмес да. Керек болсо азыр түндүктөн дагы жазып кайрылганга мүмкүндүк болуп атат. Мына биз канча коррупциялык иштер боюнча
маалыматтарды бергенбиз. Ошол боюнча көптөгөн иштер болду да, анын баарындай ачык ачык айтканга да болбойт, бирок көптөгөн жакшы иштер болду.